Салам достор, эфирде сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Жана мен Асель Болотбекова. Биздин дорго чейин жашап өткөн байыркы Рим драматургу Публий Теренций айткандай, ар бир адамдын ой жүгүртүүсү, пикири ар башка болот. Ал эми биз бул пикирге түздөн түз кошулабыз. Анткени бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү ар бир мамлекеттин башкалардан айырмаланган салты, эрежеси, жада калса добуш берүү системасы дагы ар башка. Бир өлкөдө 16 жаштан өткөндөн кийин эле шайлоого катыша ала турган болсо, экинчи өлкөдө шайлоого милдеттүү түрдө келүүсү абзел. Онлайн шайлоонун оң жана терс жактары. Айтор биз бүгүнкү чыгарылышта ар бир өлкөнүн добуш берүүдөгү өзгөчөлүктөрү жана шайлоого байланыштуу кызыктуу фактылар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Көпчүлүк мамлекеттерде Кыргыз Республикасындагыдай эле жекшемби күнү добуш берүү адатка айланган. Бирок башкалардан айырмаланып, мисалы Австралия, Латвия, Мальта, Жаңы Зеландия, Сингапур, Тайванда шайлоо ишемби күндөрү өтөт. Ал эми Испания өлкөсүндө шайлоо белгиленген дата аптанын кайсы күнүнө дал келсе, ошол күнү өтө берчү экен. Бирок 1986 жылдан тарта жекшемби күндөргө белгилене баштаган. Улуу Британияда, Канадада шайлоо бейшемби күндөрү өтөт. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында салттуу добуш берүү шейшемби күндөрү. Ал эми кийинкиси ноябрь айынын 1 дүйшөмбүсүнөн тарта өткөрүлөт. Филиппинде май айынын 2 дүйшөмбүсүндө болсо, Норвегия өлкөсү шайлоону сентябрь айынын дүйшөмбүсүндө өткөрүүнү туура көрүшөт. Нидерландта салттуу шайлоо күнүн шаршемби күнүнө белгилешет. Ал эми бейшемби күнү Европа парламентин шайлашат. Чехия Республикасында салттуу шайлоо жума күнү түштөн кийин башталып, кийинки ишемби күнү түштөн кийин бүтүп, дээрлик 2 күнгө созулган. Жана ошондой эле Италияда дагы добуш берүү 2 күнгө чейин болот. Бирок Чехия Республикасынан айырмаланып, шайлоо жекшемби күндөн дүйшөмбүгө карай уланат. Дүйнөдөгү эң узак шайлоо Индияда болуп, 1 жумага чейин узаган. Ар бир мамлекеттин шайлоочуларынын милдеттери жана жаш курагына чектөөлөрү да ар башка. Мисалга алсак, Бразилияда 16 жаштан 18 жашка чейинки курактагылар каалоосуна жараша шайлоого катышууга жана катышпай коюуга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми 18 жаштан 69 жашка чейинки курактагы жарандар шайлоого милдеттүү түрдө баруусу абзел. Ал эми барбай койгон учурда жарандык милдетин аткарбай койгондугу үчүн айып пул салынат. 70 жаштан жогоркулар жана сабатсыз жарандар кайрадан эле өз ыктыярына жараша добуш берүү процессине катышууга же катышпай коюуга мүмкүнчүлүгүнө ээ. Сабатсыз адамдарга каралган мындай мүмкүнчүлүк Перуда, Эквадордо дагы бар. Австралия өлкөсүнүн жарандары дагы 18 жашка чыккандан кийин добуш берүүгө милдеттендирилет. Ал эми шайлоого барбай койгон учурда бул өлкөнүн жараны дагы бразилиялыктардай айыпка жыгылат. Айып пулун төлөбөй койсо, анын үстүнө дагы бир айып пул салынат. Эгерде аны да төлөбөсө, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. А бирок Австралияда шайлоого барууга мүмкүнчүлүгү болбой калган жарандар почта аркылуу добуш бере алышат. 18 жашка чыккан Туркия, Бельгия, Австрия, Греция жана Египеттин жарандары дагы шайлоого көңүл бурбагандыгы үчүн айып пулга жыгылат. Ал тургай добуш берүү жана мамлекеттик кызматты ээлөө укугунан да ажыратылышы мүмкүн. Австрия, Никарагуа, Аргентина, Куба, Мальта, Эквадор өлкөлөрүндө жергиликтүү же шаардык шайлоолорго 16 жаштан тарта добуш берүүгө болот. Ал эми Судан жана Индонезиянын жарандары 17 жаштан баштап шайлоого катышууга укуктуу. Ливан, Малайзия, Самоа, Сингапур жана Тонга мамлекетинин эли шайлоочулардын катарына 21 жаштан кошула алышат. Ал эми азыр дүйнөдөгү эң кызыктуу шайлоо процесси жөнүндө айтып бергим келди. Бул 5 жылда бир жолу өткөрүлүүчү Түндүк Кореянын шайлоосу. Шайлоо күнү 17 жаштан өткөн бардык жарандар сыртка чыгып добуш бериши керек. Бул милдеттүү түрдө. Баарынан кызыгы, шайлоо бюллетендерде жогорку элдик жыйынга талапкерлердин тизмеси жок. Болгону азыркы өлкө башкаруучунун аты жөнүнүн алдына гана белги коюу милдети бар. Адатта бул шайлоого катышкандардын саны дайыма толук 100% түзөт. Корея эли аталган өлкөнүн журт башчысы, Жумушчулар партиясынын төрагасы Ким Чен Ынга берилгендигин дал ушул кадамы менен билдиришет. Азыркы замандын талабына ылайык салыктарды төлөө, банктык кызматтар, аралыктан иштөө, аралыктан окуу, дей койчу баарысы онлайн форматында өтүүдө. Белгилүү болгондой, айрым өлкөлөрдө дагы, мисалы Францияда, Улуу Британия, Швейцария, Америка Кошмо Штаттары,
Канадада, Испанияда дээрлик 15 жылдан бери шайлоо процесси дагы онлайн форматта өтөт. Анткени аралыктан шайлоонун артыкчылыктары абдан көп. Мисалы, шайлоочулардын активдүүлүгүн жогорулатуу, мүмкүнчүлүгү чектелген жана чет өлкөдө жашаган жарандардын добуш берүүгө катышуусун жеңилдетүү жолу, шайлоону уюштурууга кетүүчү чыгымдарды азайтуу, шайлоонун бир нече түрүн бир убакта өткөрүү, жараксыз бюллетендерди кошкондо жарандардын ката кетирип алуу коркунучун азайтуу, жыйынтык чыгаруунун тактыгы жана шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруунун ылдамдыгы. Бирок бул жеңилдиктердин баарына карабастан, аралыктан шайлоонун терс жактары дагы бар. Жыйынтыктардын ишенимдүүлүгүн камсыздоо менен бирге добуш берүүнүн купуялуулугун сактоо кыйын. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү, IT жабдууларын жана кызматтарды сатып алуу, тестирлөө, сертификациялоо, коопсуздукту камсыз кылуу зарылчылыгы бар. Шайлоочуларды жана шайлоону уюштурууга жооптуу адамдарды окутууга сарпталуучу чыгымдар, хакердик чабуулдар жана шайлоочулардын анонимдүүлүгүн жоготууга алып келе турган түзмөктөргө зыяндуу программаларды орнотуу коркунучу абдан көп. Дал ушул кемчиликтерден улам бул добуш берүү ыкмасы азырынча кеңири жайыла элек. Буга чейинки берүүлөрдө айтып кеткендей эле, эркин шайлоо демократиянын эң башкы шарты болуп эсептелет. Шайлоо аркылуу жарандар өлкөдөгү саясий процесстерге катышып, саясий чечимдерге таасир эте алышат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атар Абдрахматованын берген маегинен уга аласыздар. Вот здесь вина не только в политиках, а вина и в нас самих. Почему? Потому что я вот далека от критики, да, вот критики в смысле оскорблений, когда вот у нас любят, да, уже тренд обзывать депутатов, президента, да, то есть это мы должны понимать, мы выбираем их, и это вот это мое отражение в зеркале. То есть если человек, да, если мы народ управляем своим государством, пришли на выборы или на референдум, продали свой голос, или не вникая проголосовали, поверив, обманувшись, или отнеслись с безразличием, или не пошли, да? Еще то есть результат, результат налицо. Если мы критикуем тех, кого мы же сами избрали, кому сами дали мандат управлять нами, сами избираем, не думая, кто этот человек, какой вопрос вынес, за что мы вообще голосуем, то вина-то тоже и в нас, а политикам это удобно. Понимаете, принцип «разделяя властвуй», который был не нами придуман и давно придуман, он работает и до сих пор. Да, это самое лучшее для политиков, для управленцев. Что они даже не стараются приукрасить тот обман, через который они управляют нами. Да? А в советское время это было приукрашено, это были парады, я помню по детству. Да? Это была распродажа продуктов, которых не было в обычное время. Да, были ярмарки, скидки, да? И люди, и всем через телевидение, через СМИ внушалось, что ты вершишь судьбу. Но сам Сталин говорил, не важно, как проголосуют, важно, как подсчитают. Менин оюмча, жогоруда айтылган пикирге баарыбыз кошулсак керек. Анткени бирөөнүн жасаган ишин сынаардан мурда өзүбүздүн кылган ишибизге көбүрөөк маани беришибиз керек. Дал ошондой эле шайлоодо дагы жоопкерчиликтүү болуп, жарандык милдетибизди ак ниеттен аткаралы. Анткени биздин добушубуз, биздин келечегибиз.